ушундай бир солих адамдар бар. Жакшылыкта ушундай жарышат да. Ошол жакшылыктын сыйлыгын билиш да мүмкүн, билбеши да мүмкүн да. Кээ бир туугандар бар, жакшылык кылбайт, бирок ага качан Аллах Тааланын Куранынын аяттары же болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистер жакшылык кылууга кызыктырып келген болсо, мына ошондо кылат да. Бирок ошол жакшылык кылуучу адамдарга ушундай бир жакшы хадис бар. Абу Саид аль-Худриден келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: кайсы бир мусулман жылаңач калган бир мусулманды кийиндире турган болгон болсо, Аллах Таала ал адамды кыямат күнү жаннаттын эң сулуу жашыл кийимине кийиндирет дейт да. Хадистин уландысында ал эми кайсы бир мусулман ачка калган мусулманды тамактандыра турган болгон болсо, Аллах Таала ал адамды жаннаттын жемиши менен тамактандырат дейт. Хадистин уландысында кайсы бир мусулман туусап турган бир мусулмандын суусундугун кандыра турган болгон болсо, ага суу бере турган болгон болсо, ал адамды кыямат күнү жаннаттын шарабы менен суусундугун кандырат дейт да. Субханаллах. Кайсы бир мусулман жакшылыкта жакшы амалдарды кылып аткан болгон болсо, ошол нерсени токтотпой, ошол нерсе эмне? Жарышыш керек.